Мыйзам боюнча жашашыбыз керек. Силер эч ким эмессиңер. Орусча айтканда вы никто. Вы никто. Анда Сөз жокпу? Вот. Сөз жокпу? Сөз жок. Конституцияга ылайык иш кылабызбы? Хорошо. Анда элдин укугучу. Эл мисалы жаңы конституция кабыл алам десе элдин анда бул конституция вообще догма болуп калат. Вообще өзгөртүү киргизе албайбыз. Өзгөртүү түзөтүүлөр Өзгөртүү түзөтүүлөр менен бүгүнкү конституция аркылуу жашашыбыз керек. Мыйзам боюнча жашашыбыз керек. Силер эч ким эмессиңер. Орусча айтканда вы никто. Вы никто. Это другой вопрос. Анан калагандай кылып жасай беребиз, законду буза беребиз, мыйзамды буза беребиз дегенде вы никто. Мыйзамга каршы жок. Дагы жалган айтып атат. Ушул автор окшойт. Эми мына азыр Нурлан Бакиров айткандай 80 депутат кол коюп автор болуп чыгып атышат. Анан кийин эми ар кандай сөз болуп атат, жашыруун жазылып, анан кийин тиги ушул проект киргизилип атат депчи. Эми өзүңүздөр билесиздер, коомчулукта көп демилгечи топтор бар. Мисалы аппарат президентке, жогорку кеңештин аппаратына көп 40-та 50-дей проект бар. Ошолор баардыгы киргизилип атат. Ошонун баарын карап чыксын деп эл талап кылып атат. Анан эми негизи бу жерде жашыруун деле эмес, себеби депутаттар карап чыгат да бунучу. Жашыруун даярдап алып туруп референдумга чыгарсаң башка маселе. Мен дароо эле макул эмес дегенин айттым. Мен ар дайым парламентаризмди жактап келгем жана ушул позициямда турам. Законы важнейший вопрос. Сен Жапаров менен Ташиевди алдашың мүмкүн. Бирок юристтерди алдай албайсың, элди алдай албайсың. Жок, биз тарыхты алдай албайсың. Силерге окшогондор нерсени Бакиев кайда? Жапаров да ошол жолго түртүп атат. Сөзгө конок берсеңиз.